Ар ишемби саат 17:55 коомдук биринчи каналда Кыргыз-Түрк Манас университетинин 20 жылдык мааракесине карата университеттин радио, телевидение жана кино бөлүмүндө тартылган эң мыкты кыска метраждуу тасмалардын парадын көрө аласыздар. Саламатсыздарбы кадырман көрүүчүлөр, дебют берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналмакчы. Улуу атамекендик согуш бейкуттукта жашап жаткан элдин турмушуна бөлүк салып, эчендеген эрлердин жанын алып, энелердин көз жашын агызган. 1945 жылы 9 майда элибиз күжүрмөн эмгектин жана аталарыбыз көрсөткөн эрдиктин натыйжасында улуу жеңиш күнүнө жетип отурат. Мына бүгүн жеңиштин 70 жылдыгын белгилеп жатабыз. Андагы октуу оттуу күндөр өтүп, элибиз жыргап коонап тынчтык күтүп, ар жылы жеңиш күнүн тоскон кезде аталар курман болгон түшөт эске. Албетте, майдан талаасында курман болгон аталарыбыздын эрдигин эч ким эч качан унутпайт. Эчендеген акын жазуучулар, режиссерлор согуш темасына кайрылып, мыкты чыгармаларды жаратышкан. Ал эми Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү Фарухбек Исмаилов согуштун ардагери туурасында фильмин жараткан. Бул фильм 2006 жылы тартылган. Эмесе фильмге назарыңыздарды бурсак. Elbirsin filmin dalını, elbirsin daptarını, eskinden de var dedi, o da şimdilin dalını, oyun kahır daptarını, oyundan da var dedi, kağızga katlı çereğin, kalkına daptarını, aman bulgun barınarı, aksakal bu karınarı, söz göbür kulak çalınarı, sözdün başı bismillah, uyup durgan yoldaş doğru kulak çalıp sözünde. Oğuzundan körü dögülgön, dise ötkön gün monçoktoy jaşı örülgön, ködönündögü armanın jamaktatıp ürmenen dökkön, aksakallı Celil atanın aytkanlarına kulaktaşıp, jalpı elmenen birge anın ötmüşünü kübe bololu dedik. Antkeni babalardan baştan ötkörgön mezgil sınoosundan sabak alıp, келечекке ишенимдүү кадам таштоо ар бирибиз үчүн өтө маанилүү эмеспи? Исаев Жалил Ош областынын Өзгөн районуна караштуу Курушак айылында жарык дүйнөгө келген. Учурда 82 жашта. Жашыңда берсин мээнетти, каарыганда берсин дөөлөттү демекчи, Жалил ата куттуу каарычылыктын сыйлуу күндөрүн баштан өткөрүп жаткан мезгил. Жашы 80-ден ашып 90-га кылчая баратканына карабастан, Жалил ата дагы эле болсо өзүнө тең. Эмне кылаарын билбей эрийеби, айтор каараса да жаны тынбай, майда чүйдө иштер менен алек болуп жүргөн. Бир карасаң мал байлаганга аркан өрүп отурган болсо, бир карасаң бакчадагы мөмө жемиштерди карап, кетмен чаап жүргөнүн көрөсүң. Өзгөчө 20 жаштагы жаш жигит сыяктуу атты жорголотуп минип жүргөнүн көрсөң, таң калбай койбойсуң. Ал эми дасторкондун боюнда Жалил ата менен баарлашып отурган киши керемет ойлорго чөмүлүп, жашоонун кыйынчылыктуу, ар кубанычтуу мезгилдерин баштан өткөргөндөй болот. Анткени Жалил ата көкүрөгүндөгү төш белгилеринен көрүнүп тургандай, улуу атамекендик согуштун катышуучуларынан. Тарыхка өзүнүн эң тамгасын баскан улуу атамекендик согуш башка улуттар сыяктуу Кыргыз элин дагы кайгы муунун сордонун алып барган. Канчалаган ата-энелер кырчын курак алтындай уулдарына, жаш нареселер атасынан ажыраган. Мына ушундай оор күндөрдө тагдырдын буйругуна баш ийип, 19га жаңы толгон Жалил ата дагы мекен үчүн, эл үчүн согуш майданына аттанган. Айылдан баттанып, ак кагазга катталып, айылдан жолго чыкканда, аксакалдар чогулуп, аман келгин балам деп, ак бата деп тартканда, карат бабасын күн чалды, карыганда энекем, кайгымды тартып тынчыбай, селбирди кармап чыңырып, чыдабай инем турганда, сайсылгым жашып бошоду, кайгысын тартып ошону. Эгерди ватым бош калды, элчиттен имин жаш калды, элимден кеттим аттанып, эл коргоо үчүн катталып,
Esen basın keberimin, el üçün millet tatkarıp, kalkımdan gittim atlanıp, kalk koruğu üçün katlanıp, kayrılı bütün keberimin, kalk üçün millet tatkarıp, koruğu koyduk geri gezip, koltukta vatkan ingizip, koştoşup kaldık vokzaldan, yaşaylı şayeli satlangan, alışta çapar atlangan, arkırat koyun var atsa, ayosuz koydun yaşlangan, ortuzunla gönderdiği, gün çaçat dediğini, kozu açıp gözünü yetmişini çetiği, aman bulakkan darıyam, köründüm oldu karıyam. Şu vargandan kim var, şu fırındadık. Kızlar geliyorundan barışken, Pozimin Bey'imde oruç çikitlenen, Pilimut Muratlığa 172 polk çıkmadı. 172 polk bana, şu 6 ay degen doktor yapardım. Samalenisi. 6 ay degen benden olacaktan, Samalenisi oğulasında nasıl bilinle gördük, Liyese Galıvan 6 ayda olacaktan, Cağım onun oğucu oynasında, adam nasıl kapardı. O sendeyde ne nasıl ben bu manevden içen okatın kuyruğuna su da diyor. Yağın kendi elde şimdi. Yağ kuyruğu bitti. Ama dediler, Zahir'de işin erkek vardı. Sen üstüne okul koyuttuk. Bacaklardaki keyif koyuculayıp çoğu böyle 5 yıl kalma bıraktı. Putundan derede bakın, putun geç batar. Kolundan derden kolun geç batar. Bağın tanğanın tanıttığını bu kasapkana kandar sındaylattı. Kolman yek gözlerdi. Akıl jattı. Başarılarla peşik mıktap pilpet. Poşede tadala ettik. Anan Germanya'ya gittik. Varşava'na kürüzeler. Germanya'ya gittik. Gene soğudan. Soğuk başlıklarından günlerden 47 yıl kaçtım. 45. soğuk başlıklarından. Oşentip 1945-жылы 9 майда Улуу Ата Мекендик согуштун жеңиш майрамы кутталгандан кийин да Жальлата 1947 жылга чейин Германияда болгон. Эл үчүн, мекен үчүн согушка катышып, эрдигин көрсөтүү кандай сыймык нерсе. Өмүр бою ошол эрдик үчүн сыймыктанып, мактанган сайын жашарып алгансыз. Негизинен Жальатанын өзү улгайганы менен жүрөгү дагы эле 25 жаштагы жаш жигиттин жүрөгүндөй. Тамаша көйлүгү, адамгерчилиги анын эл арасында кадыр-баркка ээ кылган. Жамактатып байбичесине тийишип койгонунан жаш бала кыялы жагымдуу мүнөзү жаш мезгилин элестетет. Gözümden ettin, adelet bana bırakın, canını anıp gelgende, desliğin gözümden ettin, hasta vasıfı götürüp, adelet bana götürüp, gilemine tül salgan, tüyüdüğüne tül salgan, işin gözümden ettin, turup koysuz araskan, anlatışın olursan neler alıp sıvalıkan, bunların gözümden ettin, altından sökücü aşka, bunların gözümden. Ata-eneme uşunçalık çoğaytıp, uşunçalık terbiyelep, uşunça dereceye jetkirgen ata-eneme ming marta razımın. Uşunça baldarın bardığını gözünün konuğurga kondurdu. Rahmat. Hazır emin bular жақсы бейпіл жақсы тұрмышта жашашып атат. Небірелердің қолдарында, чебірелердің күне барышып, азыр бұларда ең бір жақсы тұрмыш болып атат. Албетте, бул дүйнөдө адам баласы кыйынчылыктуу дагы, кубанычтуу дагы күндөрдү башынан өткөрүп турбайбы? Бирок оор күндөрдө сабыр кылып, алдыга койгон максатынан жазбай, дайым үмүт менен жашаган киши гана бул дүйнөдө Жаллата сыяктуу каарычылыктын сыйлуу, дөөлөттүү күндөрүнө жете алат. Анда эмесе эмне демекчибиз?
Жаллатага жана жаллата сыяктуу эл үчүн, мекен үчүн душмандар менен кармашып келгендердин баарына ыраазычылык билдиребиз. Кан майданда салгылашып, жеңиш алып келген аталарыбыздын саны жыл өткөн сайын суюлуп барат. Учурда 1500-гө жакын гана согуштун ардагерлери калды. Кыргыз-Түрк Манас университетинин радио, телевидение жана киноискусство бөлүмүнүн студенти Зулайка Топчубаева согуштун дагы бир каарманы тууралуу телевизиондук очерк жаратты. Ар бирибиз согуштун ардагерлери тууралуу тарых калтырууга милдеттүүбүз деп эсептейт очерктин автору. Анда эмесе телеочеркке көңүлүңүздөрдү бурсак. «1945 год, 9 мая. День Великой Победы над фашистской Германией. Целых 5 лет наши деды и прадеды били за свою родину, за наше будущее. За эти тяжелые годы советский народ потерял более 27 миллионов своих солдат. Не вернулись с поля боя и тысячи кыргызских сыновей и дочерей. Эти долгие 5 лет дались всем очень нелегко. Не только на фронте, тяжело было и в тылу. Вся страна работала как один мощный организм ради единой цели – свободного существования нас и наших потомков. Прошло 70 лет с этого великого дня. Немногие ветераны, воевавшие за нас, остались живых, но все они полны сил и желания жить. Об одном из таких ветеранов мы хотим вам сегодня поведать. Леониду Васильевичу Тузову без малого исполнилось 90 лет. Война для него началась на следующий день после выпускного вечера. Молодого, тогда еще 16-летнего парня в армию не взяли, слишком мал. Не желая тратить зря время, юный выпускник поступил в педагогический институт, который в дальнейшем станет всем известным Кыргызским национальным университетом имени Дюсупа Баласагына. Однако вскоре сюда начали привозить раненых с фронта, а студентов эвакуировали. Не захотев остаться в стороне, наш герой поступает в Харьковское танковое училище, и в 1944 году его откомандировывают в город Грозный в качестве командира танкового самоходного орудия. В его памяти все еще свежи воспоминания об этих непростых днях. Вначале мы заканчивали освобождение Белоруссии, поддерживая танковые войска и пехоту. Затем форсировали Вислу. И самые запоминающиеся моменты из Великой Отечественной войны относятся к так называемой Висло-Одерской операции. Это освобождение Польши и приближение к столице Германии, городу Берлину. И там, на границе, произошла у нас танковая дуэль. Наши 3 машины встретились неожиданно с 2 немецкими танками. Мне удалось поджечь один из этих танков, второй повредить, но замаскированные где-то в лесочке противотанковые орудия повредили и подожгли мою машину. После этого я попал в госпиталь. Таким образом, собственно, на фронте я был всего чуть больше 2 месяцев. Но эти месяцы запомнились как очень тяжелые и очень боевые, успешно прошедшие. Это уже был завершающий этап
Великой Отечественной войны. Леонид Васильевич вот уже 74 года несет свет науки и знаний молодому поколению, которому он посвятил всю свою жизнь. Вернувшись из госпиталя, ветеран продолжил обучение и здесь же начал профессиональную деятельность с должности председателя правкома. За долгие годы побывал и преподавателем, и доцентом, и профессором, завкафедрой, проректором. Сейчас же, являясь директором Института фундаментальных наук, в силу здоровья и возраста присутствует лишь на защитах докторских диссертаций и дипломных работ, а также приглашается как почетный гость на различные мероприятия, проводимые в стенах родного университета. Из-под его крыла выпустилось огромное количество деятелей науки и просто хороших людей. Университет для него стал второй семьей. О своих же родных и близких профессор вспоминает с особой теплотой. Последний раз я встречался со своей мамой, младшей сестрой, тогда, когда отправлялся на фронт, и по пути в танковое училище мы останавливались на 2-3 суток в нашей столице, в городе Фрунзе. Тогда они жили в Сокулукском районе. По телефону я позвонил, что еду в училище. Пришли со мной, простились. Это был ноябрь 1942 года. Они знали, что я иду. Могу и погибнуть, могу и покалечиться, но поддерживали меня морально. Отец был уже мой в армии. Он тоже воевал. Он участвовал в боях за освобождение Венгрии, Будапешта. Ну, на фронте мы, естественно, не встречались. Воевали в разных армиях, в разных фронтах. 70 лет. Вот уже 70 лет мы живем без страха порабощения, свободными гражданами. За все это благодарим и дорогих ветеранов, не пожалевших своего здоровья, жизни ради нас. Мы, как более молодое поколение, не имеем права забывать этот великий подвиг, оставшийся навсегда на страницах истории, в сердцах многих миллионов людей. Ну, хотелось бы, во-первых, не бояться преодолевать трудности. Ну, даже, может быть, в соответствии вот с такой нашей киргизской пословицей. Көрінгөн тону бейік дебе, аракет қылсан чығасын. Көрінгөн жону қиын дебе, хайрат чықсан жығасын. То есть не бойся трудностей, не бойся их преодолевать. Ну и, конечно, патриотизма, интернационализма, дружбы. И всю жизнь я работал со студентами, и хотелось бы обратить их внимание на то, что раз они поступили учиться, значит, это должно быть у них на первом плане. Леонид Васильевич Тузов и многие миллионы таких же храбрых героев проливали свою кровь за будущее, за наше с вами настоящее. Единственное, что мы можем сделать, сохранить и приумножить этот бесценный дар. Не забудем же эти искренние пожелания ветерана, высказанные от чистой души. Не бояться трудностей, которые, казалось бы, поджидают нас на каждом шагу, с достоинством преодолевать их, и тогда наша страна может стать еще прекраснее, а люди счастливее. Кан күйгөн согуштун кардуу жылдарында майдан таласында эрдик көрсөтүп, бирок ошону менен бирге эле эмгеги бааланбай калган айрым согуштун катышуучулары да бар. Анда эмесе төмөндөгү сюжет ушул тууралуу болмокчу. Жыл 16 апрель. Советтик куралдуу күчтөрдүн фашисттик Германияны талкалоонун акыркы Берлинди алуу операциясы башталган. Берлиндин акыркы фотосурөтүн кылдаттык менен таанышуусу экипажга пайдасын тийгизди.
Штурман Курманбек Жүндүбаев учууну багыттоодо Токой массивин, Шпрее дарыясын жана көлдөр системасын пайдаланып, самолетту Берлинге тууралап алып чыкты. Ошентип, Берлиндин чет жакасына жеткенде акырындап төмөндөшөт. Бранденбург дарбазасына да жетишти. Мына Рейхстаг, фашисттик жырткычтардын түнүгү. Анын төбөсү ачык айкын көрүнөт. Штурман Курманбек Жүндүбаев батыш тараптан айдарым шамалдын урганын эске алып, душмандын солдаттары окусун деп баракчаларды анын төбөсүнө жамгырдай жаатырат. Бул биздин жердешибиз, экипаждын штурманы Курманбек Жүндүбаевдин согуш жылдарындагы акыркы 96-учушу болду. 1945-жылы 1-майда айрыкча тапшырманы ийгиликтүү аткаргандыгы үчүн Курманбек Жүндүбаев жана анын достору Кызыл Туу ордени менен сыйланышат. Ошо дегерлүү мындай тың бышыктыгынан 39-жылы Кыргызстандан бир орусча тил билбей барышып, анан ошо лётный училищеге жараганын ойлойм да мен. Бир бедеректүү киши болсо керек ошол убакта. Или по состоянию здоровья жок, ошондо бирдемени билиш керек да. А мен атам кошо барыптыр, бирок ал мындай эле жана пеши эмеге калыптыр, а бул байкемди ошо лётный немеге алып кеткен да. Ошондо эле 96 последний деп киши чыгат деп эметилгенде. Ушул акыркы эмеси вылет Рейхстагда. Ушул военный академияда окуган кези согушта чыккан газети сүрөтү менен 43-жылы чогуу учуп жүргөн летчик менен Искандер Хамалидинов. Военный академияда бүткөндө анан Липецкте преподаватель болуп иштеген. Курманбекке 1945-жылдын 24-июнү унутулгус күн болду. Ал күнү Москванын Кызыл аянтында Совет элинин жеңиш парады өткөрүлгөн. Ошол даңазалуу күнү Кызыл Туулуу чалгынчы авиаполктун 2 шумкары Курманбек Жүндүбаев жана Николай Канишев жеңиш парадына катышкан. Кан төгүшкөн кармашууда эрдик көрсөтүп, фашисттик баскынчыларды талкалоодо өз үлүшүн кошкон жердешибиз Курманбек Жүндүбаев 2 Кызыл Туу, 2 Кызыл Жылдыз, 1 жана 2 даражадагы ата мекендик согуштун орденинин ээси, Улуу Октябрдын теңдеши 1917-жылы Көлдүн Тамга айылында төрөлгөн. Ал аскерге 1939-жылы чакырылып, кызмат өтөгөндөн кийин Саратов областына аскердик аба окуу жайынын курсанты болгон. 1942-жылы май айында аткыч бомбардир штурман болуп бүтүрөт. Ошол аскердик аба окуу жайын бүткөндөн кийин Түндүк Батыш фронтунун карамагындагы 72-чи чалгынчы авиаполктун составында учкуч байкоочу болуп баштады. Военная академияда бүткөн. Папам Москвада. Орусча тил вообще ноль окшойт. Бул кичине буга чейин эмеде иштеп калган да, мугалим болуп. Караколдо иштептир бул иши. Зооветтехникум Каракольский. Анан кичине билимдүүрөөк кылып, анан бул кишини лётныйга алып кетип атпайбы. Как раз 39-жылы кечкен. Ошол ойдон жолугушпай, анан 60-жылы келип атпайбы. 39-жылы, анан ошондон кийин согушка кетти. Мурик Насиридин Байтемиров деген жазуучу. Ошол таппай атпайбы да. Ачкынбайбы.
тең туштар. Бул экипаж бардыгы эле ушул авиаполктогу экипаждардай советтик армиядагы жоокерлердин интернационалдык бирдигинин үлгүсү болгон. Себеби командири Искендер Хамалетдинов татар, аткыч радисти Александр Голиков орус, штурманы кыргыз Курманбек Жүндүбаев болчу. Тынчтык жылдары Курманбек жоокер кызматын өтөөнү улантты. 1954 жылы Москвадагы Ворошилов атындагы аскер академиясын аяктап, кийинчерээк Кыргыз СССР Илимдер академиясынын органикалык химия институтунун кенже илимий кызматкеринен тартып, органикалык заттын технологиясы лабораториясынын жетекчисине чейин жеткен. Бул биздин чертешибиз Курманбек Жүндүбаев. Апааттуу күндөрдөн калган жүрөктөгү каратакты эч бир дары менен айыктырууга болбойт. Аны дарылоонун бир гана жолу бар. Ал улутту сыйлаган, учукту улаган, мекенди коргоого даяр жаңы жаш муундарды тарбиялап чыгаруу. Мына ушуну менен дебют көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Алып барган мен Жазгүл Сейдахматова. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.